Марс Асылбеков Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда сот аткаруучу болуп 6 жылдан бери эмгектенет. Ал алименттен баштап карыздарды өндүрүү, үйдөн чыгаруу, имаратты бузуу сыяктуу сот чечимдерин аткарууда жеринде иш алып барат. Бүгүн ал Арча бешик конушуна соттун чечиминин негизинде аныкталган карызды өндүрүүгө барганда көрсөтүлгөн даректе карыз кордун жашабай тургандыгы анык болду. Негизи мындай учурлар арбын кездешет. Абдуразоков Достон Абдумуталовичтен ушул жакта жашайбы? Şu sotkun çeçimi çıkanda ejekese. Андайды тааныбайсызбы? Андай жок бу. Тааныбайсыздар. Мына ну товарищ. Жок. Нерсе жок. Мен азыр эжеке анда акт түзүп коеюн. Ошо кол коюп бере аласызбы? Ушундай адам жашабайт деп сизге болду. Жашабайт деп мен акт түзөм. Ошо кол коюп берип коесузбу, Өткөн жылы Марс Асылбековго эле 1600гө жакын соттун чечимдерин аткаруу кагаздары түшкөн. Эксперттердин талдоосуна ылайык иштин сапаттуу жүрүшү үчүн айына бир сот аткаруучуга 19дан ашпаган иш берилиши керек. Өткөн жылы 1600той материал түшкөн мага. Ошонун баары аткарылдыбы? Жок. Себептери эмнеден болду? Себептери биринчиден ошо көрсөтүлгөн даректерде жашабайт карызкорлор. Экинчиден башка өздөрү башка Кыргызстан башка жагында чыгып кеткендер болот. Өлкө боюнча 380 мамлекеттик сот аткаруучу бар. Өткөн жылы бул тармактагы аткаруу өндүрүшүнүн көрсөткүчү 2023 жылга салыштырмалуу 3%га гана жогорулаган. 2024 жылы аткаруу өндүрүшүнүн натыйжалуулугу 2023 жылга салыштырмалуу 3% гана жогорулаган. Бирок бул жетиштүү эмес. Сот чечимдеринин учурунда аткарылбай кечигиши жарандарды нааразы кылышы мүмкүн. Буга мамлекеттик сот аткаруучулардын ишинин көптүгү да себеп болууда. Ошондон улам азыркы учурда жеке сот аткаруучулар институтун киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал коомдук талкуудан өттү. Жылына 100 миңдей ашык соттун чечимдер чыгат. Тилекке каршы көбүнчөсү аткарылбай жатат, анан жарандар сотко нааразы болушот. Мындай карасак, көбүнчө маселе сот аткаруучуларга тийиштүү болуп атат. Биз азыр жарандарга тандоо укугун берип атабыз. Же ал ошол соттун чечими чыкканда же мамлекеттик, же жеке менчик сот аткаруучуга кайрылып, ошондо көбүнчө сот чечимдер аткарылып баштайт. Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө Казакстан, Украина, Белоруссия, Грузия жана Россиянын тажрыйбалары изилденген. Бул демилге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин саясатына да дал келип атат. Азыркы учурда баардыгыбыз көрүп билип атабыз. Баягы мамлекеттик органдардын жүктөмүн төмөндөтүш үчүн мамлекеттик кызматтардын бир бөлүктөрүн жеке институттарга, жеке мекемелерге, уюмдарга өткөрүп берүү болуп атат. Мындайча айтканда, баягы аутсорсинг иш жүзүнө кирип атат да. Анан бул практика бизде жаңыдан ойлоп табылган жок. Бул практика дүйнө жүзүндө ушул көп мамлекеттерде киргизилип, эффективдүү бир жыйынтыктарга алып келгендигине байланыштуу бизде да ошондой киргизилип атат. Мисалы Казакстан ушу өнөктөш мамлекетибизди алсак, 2010 жылдан бери ушул жеке сот аткаруучу институтун киргизип башташкан. Азыркы учурда жакшы жыйынтыктарга жетишти да алар. Бул биздин укуктук системада жаңы киргизилип жатат. Бул институттагы соттук система өнүктүрүү программасында да каралган. Бул иш-чара азыркы этапта бул мыйзам долбоору коомдук талкуулоо мөөнөтү аяктады. Азыркы учурда мамлекеттик органдар менен дагы макулдашуу жүргүзүлдү. Ар кандай пикирлер түштү. Ушул пикирлердин баардыгы каралып чыгып, жакынкы арада президенттин аппаратына киргизилет. Мыйзам долбоордо көрсөтүлгөндө жеке сот аткаруучулар өзүн өзү каржылаган структура болуп саналат. Жана ага мамлекеттик бюджеттен кошумча каражат жумшалбайт. Ал эми алардын ишин көзөмөлдөө жана координациялоо сот департаментине жүктөлөт. Эксперттер аталган институттун киргизилиши менен сот чечимдеринин аткаруу натыйжалуулугу жогорулап, бул багыттагы иштер азая турганын белгилешет. Бул өз кезегинде мамлекеттик аткаруу системасындагы сапаттын жогорулашына жана сот чечимдеринин өз убагында аткарылышына өөлгө түзөт. Бирок бул
жетиштүү эмес. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Натыйжалуулугу